Турсунбек мырза, сизге суроону узатайын деп атам. Мына сиз дагы Орусияга барып, ал жактагы кыргызстандыктар менен жолугушуу, ушул миграция маселеси менен ичтен таанышып келдиңиз. Эми сизден дагы сурайын, Орусиядагы мигранттардын укугуна, алардын абалына байланыштуу ар кандай маалыматтар чыгууда, чыныгы абал кандай бүгүнкү күндө? Негизи Россия Федерациясынын жетекчилиги Путин баштап, спикери, парламенттин жетекчиси, өкмөттүн жетекчилери кыргыз бийлигине, Кыргызстандын мигранттарына, Борбордогу Азиянын мигранттарына алардын мамилеси начар, же куугунтуктап атат, же аларды бир өлкөдөн чыгаруу боюнча кызыкчылыгы бар дегенден алысмын да. Саясий жетекчилик алар иштеп атышат. Алар өзүңүз билесиз, дүйнөдө азыр санкцияга туш болуп атат Россия дүйнөнүн алдында. Ошон үчүн алар Борбордогу Азиядан ажырап калгысы келбейт. Биз менен мамилени бузуп алгысы келбейт. Тескерисинче биз менен кандайдыр бир мамилени түзгөнгө аракеттерди көрүп атат. Ошонун ичинде Борбордогу Азия мамлекеттеринин жетекчилиги, миграция маселесин биздин президент да коюп атат. Башка Борбордогу Азиянын президенттеринин дагы маселени ошол мындайча соодалашуу деп коет го. Маселени ушул бир чоң маселе катары коюп келатат. Бул жагынан ушундай да. А бирок тилекке каршы ошо Борбордогу Азиядан барган биз да сын көзү менен карашыбыз керек. Мен ошо Екатеринбургка бардым, Москвага бардык, Питерге бардым, анда атайын Демилге менен өкмөт менен кеңешип бардык. МИД бизди уюштурду, диаспоралар менен жолуктук. А вот баргандагы эң бир чоң нерсе, мына өзүңөр билесиңер, мына миграция маселеси боюнча 30 жылдан ашуун маселе болуп келатат. Бирок бизге лояльный болду Россия Федерациясы буга чейинчи. Ойлойм, мени азбы көппү жакшыраак мамиле жасап келди. Мындай лояльный болду, кууган жок, башка кылган жок. Бирок акыркы убактарда эмне болду? Биздин ошол Борбордогу Азиядан баргандар кол салып атат, ошол жанагы изнасилование деген эмеге барып атат, хулиганствого чейин барып атат, массовый беспределге чейин барып кетип атат. Ал эми жанагы Крокусете окуя, мына тажиктер 4 тажик эмне болду? Ошон үчүн биздин барган мигранттар дагы нарушение кылганы болуп атат да. А бирок ошого карабастан азыр эми мына ошол жана Крокусете окуядан кийин күчөп кетти да. Күчөп кетти, бирок сиз айтып кеткен жанагы Москвадагы саясатчылары, популисттери бар, ошо жанагы быстрыйке окшогондор, ЛДПРдин жетекчиси Слоцкий баштагандар. Булардын закону мен ойлойм айбек өтпөйт. Жанагы үй бүлө мүчөлөрүн менен барган туура эмес, алар көбөйүп кетти тигүү деген. Эми бул деген адамдын укугу да. Миграция маселеси боюнча дүйнө бири-бирине катташып турат. Аларда демократиялык советтик мамлекет, демократиялык укуктук мамлекет деп аталат Россиядагы. Кыргызстанда ошондой мамлекет. Ана миграция маселесин булар токтотуп коюп, же үй бүлөңү жок кел деген, бул дүйнөлүк эмес стандартка туура келбейт. Ошон үчүн жанагы Слуцкий тарабынан, ЛДПР тарабынан сонукталган мыйзам мен ойлойм өтпөйт деген оюм. А бирок ошол эле учурда биз азыр эки мыйзам кабыл алынды да бүгүнкү күнү, мына 2025-жылдын жыл жаңырары менен 1-январдан баштап күчүнө кирген. Биринчиден мындай да, ошол мыйзамдарды кабыл алыш үчүн биз дагы алдын ала иштешибиз керек болчу да. Биздин өкмөт, айрыкча мына министрлик, иммиграция министрлиги алдын алышыбыз керек. Мына азыр министрликтин өкүлү сүйлөп атат, биз ошону бергиле, бизге түшүндүргүлө мыйзам деп айтып атат дейт. Биз түшүндүрө эмес, мыйзам кабыл алган убакта механизм болуп атканда кандай мыйзамдарды алар кабыл алган атат. Бизде посольство иштеп атат, булардын өкүлчүлүгү иштеп атат. Ошолорго чыгып, эмне мыйзам кабыл алган атат, Госдума эмнени талкууланат деп биз алдын ала билиш керек да, биздин министрлик. Алдын ала билген жок да. Алдын ала билген жок. Ансыз келгенде биз эми ушулар менен министрликтер менен ошол Россия менен мына 3 барган эмнеге бардым мен? Ошол Путиндин советниги Фадеев, Валерий Арсенович менен жолугуштум. А башка советниктер менен жолугуштук. Өкүлчүлүк менен жолугуштук. Омбудсмендер менен, Москалькова менен, Мерзликова менен аппараттар менен жолугуштук. Алардын эң биз максат биздин мигранттардын Борбордогу Азия мигранттардын укугун коргоо. Боюнча сүйлөшүү жүргүзөлү, диалог кылалы, консолидация кылалы, алар менен бир чоң форумдарды өткөрөлү деп сүйлөшүп келдик. Анан мына макул болду, мына август айында алар келе турган болушту, форум өткөрөлү дештик. Анан президентке чыктык, ал киши вроде бы макулдугун берген экен. МИДке чыктык, МИД колдоп берди. Мына булардын министрлигине чыктык, мына турат экөө тең отурат булар. Ошо мен ойлойм, булардын министрине кирдим, зам министрине кирдик, 3 ай, 2 ай, 2,5 айдай кармашты. Кармашты булар, акыры биз өткөрө албайбыз деп чечти. Акча жок анан тиги. Эгерде орустар өзлөрү келип биз менен сүйлөшөбүз деп атса, Айбек,
давай диалог кылалы, силердин да кемчилик кетип атат, бизден да кемчилик кетет, орой көз чарай отуруп сүйлөшөлү. Мына сиз мына бүгүн экспертин талдайт да, мына ушундай сүйлөшкөндөн эмеден талаштан тактык жарылат да, туурабы? А кайдан биз ала сүйлөшүүдөн качып атсак эмне болот? Булар мына азыр отказ берип атат. Өкмөт, министерство, миграция министрлиги отказ берди. 2 ай айтып аткан маселе боюнча өзүндө түшүндүрмө болуп болуш керек. Алдыда дагы кеп калабыз. Мына Элдар мырза, сизди талкууга. Мен айтайын деген бир эле нерсе да, Айбек. Мүмкүн болсо кыска Элдар мырза. Бардык убактарда диалог маселесине көңүл бурушубуз керек, сүйлөшүшүбүз керек. Бирлик жактуу кылбай, вот ошол жагынан биз аксап атабыз да.